Мен бүгін таңғы эфирде Дворец спорттан жанынан баштайын дедім. Анткени могу жерде илгери барыңар билесиңер. Могу жерде кандай эмелер жүрчү да турчу. Могу жерде илгери кафелердин баары турчу. Ошол кафелердин баары туруп, ушул жерде антисанитария болгон анык эле болчу. Анан кийин ушул жерге келип депутаттарыбыз кимдер болбосун ушул жактан тамак ичип, өзүнчө чардашчы да биякта. А эми мына карап көрсөңөр, момдай мекемени түзүп коюшту. Мына бул деген малый арена болчу. Могу илгери малый арена болчу. Ушул малый аренага жаштык кезде, бала кезде биз келип ушул жактан футбол ойноп, сонун арена болчу. Ошол аренаны бир кезде ушинтип алып туруп, могу жерге кафелерди толтуруп салган. Кээ президенттерде азыр кээ бирлерин жамандасаң, ар бирөөнүн жактоочусу бар. Ошол президенттердин ошол айтат. Бир кезде бир президент биздин Дворец спорттаны алып туруп базарга берип салган. Биякта барыңар эсиңерде болуш керек. Биякта бир кезде Кытайдын базары болуп калган. Кийинки президент келип туруп, могу жерден момундай эмелерди коюп салган, кафелерди коюп салган. Ошондо малый аренабыз жөн эле ичинде мусор ыргытып койчу да. Азыр мына бизде момундай малый аренаны момундай сонун нерсе кылды. Мына карап көрсөңөр, ошондо президенттер берип атканда, ошол депутаттар эмне кылып айта алган жок. Эмне үчүн силер ошону айта алган жоксуңар? Олтурасыңар. Жогорку кеңеште бир сазывда олтурдуңар, экинчи сазывда олтурдуңар. Азыр болсо кайра чыктыңар тет жерге. Чыгып атасыңар. Кайра эметип, элдерди чогултуп, ой биз кандай жомок кылып атасыңар да. Бул жомок. Силер жомокту. Силер реалдуу картиналарды көрсөтүшүңөр керек да. Таза. Мына силер ошончо депутат болуп олтурдуңар, жакшы демилгелерди көтөрдүңөр, ал жагыңардан суроо жок. Бирок ошондо ушул эле жерде, ошол эле мына рак кетпейли. Могу жерде силердин мунун артында силердин өзүңөрдүн мындайча айтканда кабинеттериңер бар. Ошол жактан жалкоолонбой келип бияктан тамак ичсең. Ошондо силер ушул жакка келип, ошондо могу кафелерди алгыла, ошол кафелерди алып туруп момундай нерсени салгыла деп айтып кое турган дарманыңар жетпей койду. Силердин дарманыңар жеткен эмес, анткени силер ошондо коркконсуңар. Ошондо деген коркуп, ошо бийликтин мындайча айтканда камчысын чапкансыңар. А бүгүн болсо мына момундай карап көргүлөчү, ушундай сонун баягы илгерки малый арена деп койчубуз. Мына малый аренанын ордуна момундай бир сонун нерсе салып койду. Бул жакшы нерсе да. Өтө жакшы нерсе. Ошол нерсени силер ошондо неужели силерге, ушул бийликтегилерге, силерге атайын ушундай камчы керек болчу да? Ошол камчы менен чаап турса, ошондо ушундай нерселерди жасайсыңар да. Азыр болсо барыңар момундай пост картинкаларды, элди чыгарып алып туруп, тим эле өзүңөрдү мен бияктын кулунумун деп туруп, мен бияктын алтынымын деп туруп, өзүңөрдү пиар кыласыңар. Ал пиарыңарга уже эч ким ишенбей алган, урматтуу депутаттар. Мына жогорку кеңешке бараткан соң, силерден ошо мыйзамдарды чыгарып, ушундай объектилерге көңүл буруп, эртеңки күнү элдин көбөйүүнө көңүл буруп, же могу жерде балдарыңарды алып келип, ушул жерде футбол ойнотуп, же бокска, зал бокса, зал самбо деген бар. Ошолорго ойнотсо жакшы да. А силер болсо олтуруп алып туруп, азыр бир сазыв, эки сазыв, үч сазыв болуп олтурдуңар да. Эми туруп алып туруп, азыр колуң чөнтөгүңөрдө толгон акча бар. Ошол акчаңарды чачып, азыр тим эле красивый картинкаларды кылып атасыңар. Мына кече мен муну сүйлөп болчумун. Кече үйгө келип туруп, мындай мен эл менен квартиралап кыдырып, алардын көйгөйлөрүн угуп жүрөм да. Көйгөйлөрүн угуп жүрөм. А силер болсо мындай келип, эми ошол жакта деген силердин өзүңөрдүн алып келген жан жокөрлөрүңөр келди. Ошолордун баарын алып келип алып туруп, анан ошол жерде тим эле баарыңар менен тим эле кол кармашып атасыңар. Уят андай нерселер. Элдин жанына болсоңор, эл силерди ошондо көтөрөт. Кайсы болбосун, силер депутаттыкка бараткан соң, биз да мына мен да бараткан соң, биз барып туруп депутаттыкка элдин көйгөйүн ача турган, элдин көйгөйүн ойлой турган мыйзамдарды чыгарышыбыз керек. Силер болсо ошол жака бартасыңар, өзүңөрдүн
чөнтөңөрдө, калтаңарда толкун акчаңарды сактап калалы. Азыр ошол акчанын 1% ыргытсаңар да эртеңки күнү ошол акчаңардын мындайча айтканда канчасын кайтыбыз деп туруп ошол жака барасыңар. Мен бүт депутаттарды айтып аткан жерим жок. Депутаттардын арасында реалдуу депутаттарыбыз бар. Ошо бир соз олтуруп, кече туруп алып туруп, ошо айылдарына жол салып, жардам берип, ошондой эмелерди кылгандар. Андай депутаттар бар. Мен баарын айтып аткан жерим жок. Бирок көбүнчө силерден жөн эле оюнчук кылып атпайсыңар. Эми оюнчук кылбагыла да. Мына биз барыбыз сөгөбүз бийликти, макул болбойбуз ал бийлик менен. Бирок бул бийлик, мына карагылачы, Малый Арена, бул кандай сонун нерсе. Могу эле бул эми биякта балдарыбыз окуйт да. Биякта биздин балдарыбыз келет да ушул жака. Балдардын келечеги да ушундан чыгат да. Балким ушул эле залдардан эртең мировой футболист чыгып калышы мүмкүн. Ошолордун баарын караш керек да. А биз болсо турабыз. Мына азыр могунун артында бир Созов болуп, депутат болуп олтурду, анан кийин мэр да болуп олтурду. Ушунун артына килеген офис салып койду. Эми ошон үчүн келип атасыңарбы силер? Ай, урматтуулар, силер ошол жака келип туруп кичине элдин көйгөйүн ойлошуңар керек да. Мына мен деле бартам. Мен бизнесим жок. Мен силердикиндей акчам жок. Мен өзүмдүн мындайча айтканда элге көрсөткөнүм бул деген могу Facebook. Мен ошо Facebook аркылуу эле силер менен ушинтип туруп эл менен сүйлөшөм да. Эртеңки күнү келсем да мен бизнесим коргой турган бизнестерим жок. Мен эртеңден эл үчүн иштешим керек да. Ошон үчүн мондай картинкаларды токтотуп элдин арасына түшкүлөчү көбүңөр. Түшкүлөчү. Мейли кандай болбосун. Өтөсүңөрбү, өтпөйсүңөрбү, мен өтөмбү, өтпөймбү, бул кеп андай эмес. Элдин арасына түшүш керек. Элдин көйгөйүн. Мына биздин шаарыбыз. Айтып атпаймынбы, биздин шаарыбыз. Биздин шаарыбызды келип алып туруп жерлерди мына дагы кайталап кетейин. Тет жерде базар кылып салган. Могу жерлерди жалаң кафелерди толтуруп салган. Ошол кафелерди толтургандардын бирөөсүндө мурдагы жогорку БКнын депутаты болчу, жогорку соттун төрагасы болчу. Ошолордун баары эмелер могу бийлиги колундагылар, моуларга кафелердин баарын толтуруп салып, эми уят да андай. Давайте элди ойлойлу. Элди ойлош керек да. Эми кечирип коюңуздар, мен орусчасынан да айтып кетейин. Уважаемые друзья, уважаемые горожане города. Вы все помните, что было здесь раньше. В одно время один наш экс-президент отдал стадион «Спартак», и если вы помните, этот стадион «Спартак» у нас стал не стадионом «Спартак», а стал рынком китайских товаров. Потом этот рынок кое-как закрыли, поняли, что это неправильно. Он профункционировал 2 года, а потом все поняли, что это неправильно. Пришел другой президент. Когда следующий президент пришел, он дал разрешение вот прямо на этой линии построить кафешки. И хозяева этих кафешек, кто экс-председатель Верховного суда был, кто был экс-депутат Бишкекского городского кеңеша, кто был депутатом городского это Жогорку кеңеша. И все они вот здесь стали. Ведь можно было вот такое построить. Вы помните, Малая Арена, это мы в детстве вот сюда приходили, это было самое шикарное место. Мы молодые пацанята приходили вот здесь, играли. Мы наслаждались игрой, мы специально. У нас спрашивают, ты куда идешь? Да, я поехал на «Спартак» играть. Мы приходили здесь, играли. А после эту Малую Арену из нее сделали просто свалку. Неужели этим вам, депутатам бывшим, которые сидели год, 1 Созов, 2 Созова, 3 Созова, неужели над вами надо было, или же над исполнительной властью, неужели надо было над вами держать меч и из-под пинка заставлять вас делать? Можно, оказывается, видите, можно. Вот, посмотрите, какую красоту сделали из Малой Арены. Но это же красота. Здесь будут наши дети, ваши дети, наши дети. Они же все здесь будут заниматься. Здесь есть зал бокса, здесь зал борьбы, все современные душевые условия. Это же классно. А теперь просто, давайте вот посмотрим. Между Белым домом и с Малой Ареной один из
бывших депутатов Джогорку БГК, а потом Джогорку Кенеша, а потом он построил здесь офис. Тогда спрашивается, для чего вы пришли в парламент? Для того, чтобы сохранить и улучшить, увеличить ваш бизнес. У меня нет этих денег. Я не такой богатый. Я не могу позволить себе взять и организовать вот такие мероприятия. Я бы сегодня с возмущением не выходил бы. Я с возмущением выхожу только почему? Потому что вчера приехал домой, старые депутаты, которые отсидели 3-4 созыва, опять показывают игрушку, собирают массу людей и говорят, ой, какой он хороший. А в чем он хорош? Ну это же подставные лица, мы все это видим. И вот эти картинки устраиваете, и вы думаете, на эти картинки кто-то верит? Да никто не верит этим картинкам уже. Ну хорош, ну будьте ближе к народу, а. Ну неужели вам тоже неприятно, неужели не будет приятно, когда ваши дети тоже будут сюда приходить? Надо же больше таких. Я на этом свой закончу прямой эфир. Сегодняшний прямой эфир все-таки был с нашего достопримечательного места, дворец спорта, Спартак и Малая арена. Посмотрите, какая стала Малая арена. Покажите Малая. Вот такая вот на сегодняшний день ситуация. И можно же это было делать. И это можно делать в каждом районе. В жилмассивах можно это делать. Это можно делать в центре города, во многих местах. Есть вот эти ветки. Ну, сделайте вот так. Ну, депутаты, поработайте, сделайте законодательно красивые законы, по которым можно сделать новое что-то для города, в котором будут жить, расти наши дети. Всем доброго дня. Алга Кыргызстан. Ты застримила?